Чүй облустук электр тармактар ишканасынын кампасында бир аптадан бери тыным жок. Алгачкы күндөрү оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп келип жаткан жаңы трансформаторлорду бирден түшүрүп алып, минтип кампанын ылайыктуу жерине жайгаштырылып жатса, эми аны кайрадан бирден жүктөп, өлкөнүн аймактарына жөнөтүлүүдө. Бияктан да өзүнчө бизде тармакта ОКС деген бар, ПТО деген бар, ошолор келип ак приемкасын жасашат. Азыркы Нарынга, Таласка, Чүйгө, анан Бишкекке кетип атат. Буйрутма берилген 241 трансформатордун ушул тапта 150ден ашыгы алынып келинди. Калганы апта соңуна чейин келип бүтөт. Чакан көрүнгөнү менен аткарган иши олуттуу бул энергия жабдыктарды түшүрүп алып кайра жүктөөдө өтө этият болбосо жараксыз абалга кептелет. Забираем московский РЭС. Албетте, оор жабдыктарды ташуунун өзүнүн коопсуздук эрежелери бар. Ар бирин жүктөп жатканда аны эске алып, кран менен көтөрүп гана этияттап алып кетип атабыз. Ошол эле учурда ар биринин иштөө жөндөмүн текшерип, анан өткөрүп алуу актысын кошуп алдык. Россиянын Самара ШИТ өндүрүшүнөн чыккан бул трансформаторлордун ар биринин электр энергия берүү кубаттуулугу 160 1000 киловольт амперге чейинки кубаттуулукту түзөт экен. Ошондо өткөн жылы кайсы облуста, кайсыл жерде дал ушул электр энергиянын тартыштыгы болбосо, көйгөйлүү маселелер жаралган болсо, дал ошол жерлерге бөлүштүрүп орнотулат дагы, кыштан ачык жарык чыгууга аз да болсо түрткү берет. Трансформаторларды сатып алууга 128 миллион 800 миң сом жумшалды. Мындай масштабтуу энергия жабдууларын сатып алуу Кыргызстандын улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун чыгымдарды оптималдаштыруунун, электр менен жабдуу ыкмаларын санариптештирүүнүн, ошондой эле май айындагы электр энергиясына тарифти 23 тыйынга жогорулатуунун эсебинен ишке ашырылды. Буга чейин дагы биз 400 миллион сомго спецтехникалар алынган, кран манипулятор, телевышкалар жана бригадный машиналар алынган. Алар боюнча ошо филиалдар бар бир филиалдарга, областтарга таратылган. Кийинки жылга дагы караштырабыз, буюрса, азыркы мына бизнес планды дагы формировать этип атабыз, түзүп атабыз. Кийинки жылга дагы ушундай быйылкы кайсы кандай көйгөйлөр болсо ошону эске алып туруп, кийинки жылга дагы ушундай спецтехника алабызбы, ушундай трансформаторлорду алабызбы, алмаштырабызбы, ошол көйгөйлөрдү караштырып атабыз. Белгилей кетсек, буга чейин тарифтерди жогорулатуунун натыйжасында алынган каражаттар эскирген, жабдууларды модернизациялоого багытталары айтылган эле. Бул өз кезегинде энергетика объектилериндеги аварияларды жана системалуу өчүрүүлөрдү алдын алууга мүмкүндүк берет. Айжан Омолдошева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.